Ышкел Сүйнекович, бүгүн адаттагыдай эле күн тартибин талкуулоодон баштадыңыздар. Сессиянын ачылышын. Анан ушу күн тартибинде дагы бир катар маселелер бар эле. Азыр кайсы маселелер талкууланып жатат дагы, кайсы маселелер алынып калды? Бүгүнкү талкууланган маселелердин эң эле негизгиси орчундусуз бул мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү жөнүндө эки мыйзам биригип аткан болчу. Ошону күн тартибинен өкмөт негедир чакыртып алды. Депутаттардын көбү ушул мыйзамга даярданышса керек эле. Анан эки ратификация бар. Эми ал ратификациялар бирөө биринчи окууда, бирөө үчүнчү окууда аны талкууланган негиз жок. Негизи бүгүнкү күндөгү эң опурталдуу же болбосо актуалдуу маселеге айлана турган күн тартибинде менчиктештирүү жөнүндө мыйзамды күн тартибине чакыртып алганы өкмөт ошо бир жогорку кеңештин депутаттарынан чоң бир жаңжал чыгып кетет деп коркуп чакыртып алды го деп ойлоп турам. Анткени бул мыйзам эмне үчүн чакыртып алды, эмне үчүн мындан коркуп атат? Анткени бул мыйзам аркылуу мындан жогорку кеңештин ыйгарым укуктары бар. Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүүдө жогорку кеңеш программа бекитип берет. Ошого ылайык. Эми азыр өкмөт ошол жогорку кеңештин ыйгарым укуктарын өзүнө алып, мындан кийин жогорку кеңештин макулдугу жок эле биз мамлекеттик ишканаларды жеке менчикке өткөрүп беребиз деген мыйзам болчу. Тилекке каршы бул мыйзам 1,5 жылдан бери бир ыңгайлуу учурду күтүп жүрөт да. Анан бизди жаңы эс алуудан келди, эсине деле ала элек деп катышууга өткүзүп жиберейин деген ой болсо керек. Негедир бүгүн чочулап коюшту. Буга ылайык, эгер бул мыйзам жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган болсо, жогорку кеңеш өзүнүн ыйгарым укуктарынан ажырайт. Мындайча айтканда, мамлекеттик мүлктү бир катар мамлекеттик ишканалар бар, акционердик коомдор бар. Аларды жогорку кеңештин макулдугу жок эле өкмөт өзүн билемдик менен. Маселен, ГП Кыргыз почтасын, ГП Кыргыз темир жолун жогорку кеңештин макулдугу жок эле өкмөт өзүнүн эле мамлекеттик мүлк фонду аркылуу жеке менчикке же болбосо жана өнөктөштүккө чыгарганга ыйгарым укуктарды өзүнө ыйгарып алат да. Бул өтө опурталдуу нерсе. Анткени эл өкүлдөрү элдин байлыгына ээ болбой калат. Бул мындайча айтканда менчикке кол салуу эмес, бул коррупцияга жол салуу катары мен кабыл алам. Ошон үчүн буну мыйзамды мурунку транспорт комитети биз былтыр буну четке какканбыз. Эмнегедир башка эки комитет биринчи окууда кабыл алып калыптыр. Ошон үчүн мен азаттан айтат элем, ушул Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтү бул мыйзамды алып киргени туура эмес болуп калат. Буну деги эле депутаттар колдошубуз керек.